Шашылыш билдирүү. Өлкө аймагына суук түшөт. Тоолуу унаа жол менен алыскы сапарга чыккандарга унаа дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштыруу, чынжырча, күрөкчү алып жүрүү сунушталат. Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет маалымдады. Билдирмеге караганда, Жалал-Абад, Ош, Баткен областарынын көпчүлүк аймактарында 31 октябрь күнү жаан жаап, 1-2 ноябрда кар айланышы күтүлөт. Ал эми тоо этектеринде катуу жаан жаайт. 1 ноябрдан 3 ноябрга чейин өлкөдө абанын температурасы кескин төмөндөйт. Мындай туруксуз аба ырайы энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайлоолордо мал кармоону кыйындатат. Тоолуу райондордогу унаа жолдор тайгак болуп, кар күткүсү пайда болот. Электр зымдарына суу, кар жабышып үзүлүү коркунучун жаратат. Тоолуу унаа жол менен алыскы сапарга чыккандарга унаа дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштыруу, чынжырча, күрөкчү алып жүрүү сунушталат. Өзгөчө кырдаал болгон учурда 112 кызматына билдириңиз. Чалуу акысыз. Булак Спутник Кыргызстан.